Саламатсыңарбы 10 класстын окуучулары. Дүйнөлүк тарых сабагын андан ары улантабыз. Силер менен мен тарых мугалими Нурдавлет кызы Айпери. Алгаш жаңы теманы баштаардан мурун өткөн сабакты эске салып, берилген сөздөргө тиешелүү сүйлөмдөрдү жебе аркылуу дал келтиргиле. Эми туура жоона көңүл бөлө турган болсок, Демос бул Аттиканын эркин калкы. Драконт Грециянын тарыхында биринчи болуп өтө катаал мыйзамдар жыйнагын түзгөн. Дорийлер булар спарталыктар болгон. Демократия бул эл бийлиги. Жаңы теманы улуу тарыхый инсандардын бири Александр Македонскийдин мугалими, байыркы грек философу Аристотельдин акылын ишке ашыра алган акылдуу деген сөзү менен баштайлы. Анткени биз бүгүнкү сабакта Александр Македонский жана башка көптөгөн окуялар жөнүндө маалыматтарга ээ болобуз. Эми бүгүнкү сабагыбыздын темасы бул чыгыш жер ортолук деңизи эллинизм доорунда Римдин негизделиши, Рим республикасы. Бүгүнкү сабакта балдар Македониянын өсүп өнүгүшү, Элладаны багындыруу, Александрдын чыгышка карай жортуулдары, Римдин негизделиши, Рим республикасы, Римде падыша бийлигин кулатуу жана республиканы орнотуу, Рим республикасынын кулашы, соңку Рим империясы. Алгач сабакты Македониянын өсүп өнүгүшү, Элладаны багындыруу, Александрдын чыгышка карай жортуулдарына түшүнүк берүүдөн баштайлы. Грекиянын түндүк чыгыш жагында Македон уруулары жашаган. Биздин заманга чейинки 4-кылымдын ортосунда Македония күчтүү кул элечүлүк мамлекет болгон. Грек маданияты македондуктарга өзүнүн таасирин тийгизгендигине байланыштуу македондуктар грек жазуусун колдонушкан. Македония биздин заманга чейинки 6-кылымда бир нече облустарга бөлүнүп турган. Бул облустардын башында падышалар башкарып турган, бирок бул облустарда негизги бийлик элдик чогулушта жана аристократтардын кеңешинде болгон. Биздин заманга чейинки 5-кылымда саясий борбордоштурууга умтулуу күчөгөн. Бул умтулуунун натыйжасында атактуулардын, падышалардын ортосунда салгылашуулар башталган. Бул салгылашуулардын натыйжасы Македонияда монархиялык бийликтин орношуна алып келген. Монархиялык түзүлүштү Македонияда Александр I орноткон. Александр I өзүнүн башкаруу жылдарында гректер менен македондуктардын ортосунда саясий, социалдык, экономикалык, маданий байланыштар жакшы түзүлгөндүгүнө байланыштуу Александр I Филелин деген атка конгон. Филелин деген бул эллиндердин досу дегенди түшүндүрөт. Македония биздин заманга чейинки 413-399 жылдары Архилай башкарып турган мезгилде чыңдалган. Архилай өзүнүн башкаруу жылдарында чептерди жана жолдорду курдурган, ошондой эле аскердик жана акча реформасын жүргүзгөн. Архилай дүйнөдөн өткөндөн кийин Македонияда саясий күрөш курчуган, өлкө бир кыйла начарлап кеткен. Македониянын убактылуу төмөндөө мезгили бул Филипп II учуруна таандык. Филипп II Македонияны биздин заманга чейинки 359-336 жылдары башкарып турган. Филипп II өзүнүн башкаруу жылдарында ал Македонияны Балкан жарым аралындагы күчтүү мамлекетке айландырган. Ошондой эле аристократиялык кеңеш жана элдик чогулуш падыша бийлигине биротоло баш ийдирилген. Филипп II өзүнүн башкаруу жылдарында бир катар реформаларды жүргүзгөн, алардын негизгиси аскердик реформа болгон. Македон армиясынын өзөгүн эркин дыйкандар кызмат өтөгөн оор куралчан жөө аскерлер түзгөн. Ошондой эле Филипп II дүйнөгө атагы чыккан фаланганы негиздеген. Фалангага жоокерлер 16 же андан көп катарга тизилген дагы ар бир жоокер сариссалар деп аталган найзалар менен куралданышкан. Фаланганын эки капталына жеңил куралданган жоокерлер жайгаштырылган, ал эми оор атчандарды аристократтар түзгөн. Биздин заманга чейинки 4-кылымдын 50 жылдарында Македония Пангей тоосундагы алтынды басып алган. Алтынды басып алуу бул өлкөдөгү алтын жана күмүш тыйындарын жүргүзүүгө пайда болгон. Ошондой эле акча реформасынын жүргүзүлүүсү македониялыктардын армиясынын жогорулашына алып келген. Натыйжада Филипп II өзүнүн башкаруу жылдарында агрессивдүү саясатын баштайт дагы башка аймактарды каратып алууну эңсей баштаган. Ошентип биздин заманга чейинки 349-жылы Македониянын аскерлери Олимп шаарын көздөй бет алат. Бул учурда афиналык демократиянын башчысы атактуу чечен Демосфен эл чогулушунда Филипп IIге каршы күрөшүүгө элдерди чакырган. Бирок ошол учурда Филипп II колдогон адамдар да болгон, ага каршы чыккандар да болгон. Демосфен деги эле Филипп II гректерге кол салып, бардык полистерди каратып алат деген өзүнүн оюн билдирген. Бирок ошол элдик чогулуштагы кээ бир элдердин ою боюнча алар кимдин болсо дагы ошонун
бийлик астында биригип перстерге каршы күрөшүү болгон. Натыйжада Филипп экинчи келип Афины шаарлары менен Фивы шаарларынын элине өз ыктыяры менен моюн сунуп берүүсүн суранган, бирок алар каршылыгын көрсөткөн. Натыйжада грек шаар мамлекеттери коалицияны түзүшкөн. Бул коалицияга Коринф, Афины, Фивы, Мегара шаарлары кирген. Коалиция деген эмне балдар? Коалиция бул аныкталган бир максатка жетүү үчүн бириккен топ. Ошентип биздин заманга чейинки 338-жылы Херония шаарынын жанында Филипп экинчинин аскерлери менен чечүүчү салгылаш болгон. Бул салгылашууда Демосфен карапайым калк арасында салгылашып Филипп экинчиге каршы чыккандагы, бул салгылашууда Филипп экинчи жеңишке чыгып, Филипп экинчинин жеңиши Коринф конгрессинде бекемделген. Бул конгрессте грек мамлекетинин көз карандысыздыгы жөнүндө салтанаттуу жарыяланган, деңизде эркин сүзүү жарыяланган, гректер арасындагы согушка тыюу салынып, жалпы тынчтык жарыяланган. Ошондой эле бул конгресстин эң негизги чечими бул Персияга каршы күрөшкө чыгуу жөнүндө чечим кабыл алган. Бул конгресстен кийин эле Филипп экинчи Персияга каршы күрөшүүгө даярдана баштайт, бирок тилекке каршы биздин заманга чейинки 336-жылы Филипп экинчинин кызынын үйлөнүү тою болуп жаткан мезгилде аны өлтүрүп кетишкен. Натыйжада Филипп экинчи курман болгондон кийин бийликке анын 20 жаштагы баласы Александр биринчи келген. Македониянын Александр биринчи биздин заманга чейинки 336-323 жылдары башкарып турган. Александр кайраттуу, эр жүрөк жана ачуусу чукул болгон. Ошондой эле 13 жашынан Аристотельден талим-тарбия алган. Тактыга отургандан кийин Александр Македонский Панелин союзун жана бириккен грек-македон аскерлерин түзгөн. Александр Македонскийдин эң негизги максаттарынын бири ал перстерди каратып, андан тышкары жаңы жерлерди басып алуу болгон. Натыйжада биздин заманга чейинки 334-жылы Александрдын аскерлери Гелеспонд кысыгынан өтүп, Персияга согуш ачып, Перс армиясын талкалаган. Ал эми биздин заманга чейинки 333-жылы Александр Иссанын жанында Персия падышасы Дарий 3-нүн аскерлерин талкалап, Кичи Азияны ээлеген. Биздин заманга чейинки 331-жылы Александр биринчи Месопотамиядагы Гавгамелдин жанындагы перс аскерлерин талкалайт. Грек-македон аскерлери Вавилон, Созы, Персеполе, Экбатана шаарларын каратып алышкан. Дарий 3 өлгөндөн кийин Александр өзүн Персияга падыша деп жарыялап, грек-македон перс мамлекетинин башчысы болуп калган. Биздин заманга чейинки 329-жылы Орто Азияга басып кирип, Маракандыны караткан. Андан кийин бул мезгилде Орто Азиядагы жергиликтүү элдер биздин заманга чейинки 329-жылдан баштап 327-жылга чейин Спитамен башында турган элдердин көтөрүлүшү болгон. Бул көтөрүлүштө өзгөчө сак уруулары катуу каршылык көрсөткөн. Анын натыйжасында биздин заманга чейинки 329-жылы Яксарт суусунун жээгинде, бул Яксарт Сырдария болгон. Яксарт суусунун жээгинде грек-македон аскерлери менен сактардын ортосунда айыгышкан салгылашуу болгон. Бул салгылашуулардын натыйжасында сактардын 1000 аскери ал эми грек-македондуктардын 160 адамы набут болгон. 1000ге жакыны жарадар болгон ошондой эле. Биздин заманга чейинки 327-жылы Александр Македонский аскерлери чарчап калгандыгына карабастан Индияны көздөй багыт алып, Индияны каратып алган. Индияны каратып алгандан кийин Александр Македонскийдин аскерлеринин арасында нааразычылыктар келип чыккан. Бул нааразычылыктардын айынан ал империянын борбору аталган Вавилонго келип жайгашкан. Вавилондо жайгашып турган мезгилде Александр Македонский Африканын түндүгүн, ошондой эле Араб жарым аралын каратып алайын деп согушка даярданып жаткан мезгилде биздин заманга чейинки 323-жылы дүйнөдөн кайткан. Александр Македонскийдин сөөгү коюла элек мезгилде эле анын аскерлеринин арасында бийлик талашуулар келип чыккан. Ал талашуулардын натыйжасында Александрдын ири дөөлөтү бир нече аймак бөлүнүп кеткен. Бул падышалыктардын эң негизги же болбосо чоң падышалыктары Македония, Сирия жана Египет падышалыктары болгон. Сабакты андан ары улантабыз. Римдин негизделиши Рим республикасы. Байыркы гректер Апеннин жарым аралынын түштүк бөлүгүн Музолор өлкөсү, Италия деп аташкан. Кийинчерээк Италия аталышы биздин заманга чейинки 3-кылымдан баштап бүткүл жарым аралга таркап кеткен. Биздин заманга чейинки 1-миңжылдыкта Италияга башка уруулар келип отурукташа баштаган. Бул уруулар түндүктөн этрускдар болгон, түштүктөн гректер, ал эми Сицилия аралына финикиялыктар келип отурукташа башташкан. Апеннин жарым аралынын ортосунда Тибр дарыясы агып өтөт. Тибр дарыясынын деңизге куйган жеринен 25 километр аралыктагы жерде анча чоң эмес дөңсөөлөр болгон. Бул дөңсөөлөрдө чеп болгон. Уруулар аралык чыр-чатактан жабыр тарткан адамдар келип, ушул чепке келип отурукташа баштаган. Кийинчерээк ушул чептин ордунда биздин заманга чейинки 753-жылы Рим шаары пайда болгон. Римде байыркы замандагы калкынын ата-бабалары патрицийлер деп аталган. Патрицийлер булар жамааттан
жер алышкан, айдоо жерлери болгон, жайыт жерлери болгон. Ошондой эле Римде патрицийлерден бөлөк башка жерлерден көчүп келишкен адамдар жана алардын тукумдары болгон. Булар плебейлер деп аталган. Плебейлер жамааттан жер алганга укуксуз болгон. Алар налог төлөп берүүгө, ошондой эле аскер кызматын өтөөгө милдеттүү болушкан. Рим тарыхынын алгачкы мезгилинде мамлекеттин башында падыша турган, падышанын бийлиги чектелген. Эгерде падыша мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизейин деген ойдо болсо, анда ал жылына 2 жолу жыйналыштарды чогултуп, ошол жыйналыштардын чечимдери менен анан өзгөрткөнгө укук алган. Элдик чогулуш бул мамлекеттик башкаруунун жогорку органы болгон, сенат, кеңеш, анда патрициандык куруулардын улуктары чогулган. Байыркы римдиктердин кесиби мал чарбачылык, дыйканчылык, анан чарбасы натуралдык түрдө болгон. Биздин заманга чейинки 534-509 жылдары Римди Тарквиний башкарып турган. Тарквиний өзүнүн башкаруу жылдарында ал сенат менен кеңешпестен жарандарды калыстыгы жок эле өлүм жазасына тартып, мүлктөрүн конфискациялап алган. Ошентип Тарквинийге каршы биздин заманга чейинки 509 жылы римдиктер кууп чыгышкан. Тарквинийди мамлекеттен кууп чыгышкан. Ошентип жергиликтүү римдиктер эч качан падышалык бийликти калыбына келтирбөөнү чечишкен. Элдик чогулуш жыл сайын патрицийлерден 2 аким консулдарды жана алардын жардамчы кызматкерлерин шайлай башташкан. Консулдарга жогорку бийлик жана негизги иштер өткөн. Анын негизги 2 жардамчысы болгон. Эдилдер булар чарба иштери боюнча жардамчылар, ал эми квесторлор болсо сот иштери боюнча жардамчылар болгон. Римдеги жогорку кызмат адамын магистрат деп аташкан. Магистраттар патрицийлердин арасынан шайланган. Магистраттардын шайлануу жолу менен бийликке келишин латынча республика деп аталган. Римде республикалык бийлик болсо деле плебейлерге укуктар берилген эмес. Плебейлердин патрицийлерге каршы узак жылдарга созулган күрөшүүнүн натыйжасында биздин заманга чейинки 3-кылымдын башында гана плебейлер Римдин жараны болгонго укук алышкан. Римде кулайлоочулук жана аристократиялык республика болгон. Аристократтар улам жаңы жерлерди басып алууну каалашкан. Анын натыйжасында эгерде алар жаңы жерлерди басып ала турган болсо, аларга армиясы күчтүү болуш керек болгон. Римдин армиясы бул элдик кошуун катары түзүлгөн. Римдин армиясына жарандар 17 жаштан баштап кабыл ала баштаган. Милдеттүү түрдө бардык римдик жарандар армияда кызмат өтөөгө милдеттүү болушкан. Римдин аскерлерине темирдей бекем тартип орнотулган. Буйрукту аткарбагандыгы үчүн өлүм жазасына тартылган. Эгерде согуш талаасынан кимдир бирөө качып кете турган болсо, ал таандык болгон отряд тизилип туруп, ар бир 10-чу адам өлүм жазасына тартылган. Албетте, bunday жазалоолордон тышкары дагы ийгиликке жетишкен аскерлер алтын, күмүш же болбосо эң негизги баалуу белек бул лавр веногу менен сыйланышкан. Ошондой эле чоң жетишке жетишкен аскер башчыларына буларга триумф уюштурулган. Триумф деген бул кол башчыга ак боз аттар чегилген араба менен шаарга салтанаттуу кирген. Биздин заманга чейинки 4-3 кылымда Апеннин жарым аралында бири-бири менен касташып турган 12 майда эл жашаган. Римдиктер жеңишке жетишип, Рубикондон баштап Мессина кысыгына чейинки аймактардын бардыгы тең римдиктерге каратылган. Биздин заманга чейинки 3-кылымда Карфагендин бийлиги Түндүк Африканын батыш жээктерине, Түштүк Испанияга, Сардиния, Корсика, Балиар, Сицилиянын бир кыйла бөлүгүнө таркаган. Римдиктер бул учурда Сицилияны каратып алууну каалаган, ал эми карфагендиктер аларга жол бошотууну каалашкан эмес. Ошентип биздин заманга чейинки 264-жылы Сицилиянын Мессина аймагында римдик карфагендик аскерлердин ортосунда кагылышуулар келип чыгат дагы, натыйжада биринчи Пуни согушу башталган. Эмнеге Пуни согушу деп аталып калган? Пуни согушу деп аталып калышынын себеби римдиктер карфагендиктерди Пуни деп аташкан. Биринчи Пуни согушу биздин заманга чейинки 264-жылдан баштап 241-жылга чейин созулган. Бул биринчи Пуни согушунда римдиктер жеңишке жетишкен. Жеңишке жетишкенден кийин карфагендиктер римдиктерге контрибуция төлөп берүүгө мажбур болушкан. Ошондой эле согуштук жортууларынан баш тартышкан. А контрибуция деген эмне? Контрибуция деген бул согуш аяктагандан кийин жеңген мамлекетке төлөөчү акча суммасы. Карфагендиктер жеңилип калса деле римдиктер Карфагенди толугу менен талкалоону көздөшкөн. Ошондуктан экинчи Пуни согушу келип чыккан. Экинчи Пуни согушу биздин заманга чейинки 218-201 жылдары болгон. Бул экинчи Пуни согушунда римдиктер менен алгачкы кагылышуу биздин заманга чейинки 218-жылы По дарыясынын жээгинде болуп, римдиктер жеңилген. Бул
салгылашууда карфагендик тарапта Ганнибал болгон. Биздин заманга чейинки 216-жылдагы Канны шаарындагы салгылашта римдиктер жеңилген. Римдиктердин 54 000 адамы курман болуп, 18 000 адамы туткунга түшкөн. Ганнибал болсо 6 000 адамдан ажыраган. Римдиктер бүткүл өлкө боюнча аскер топтой баштаган, анткени жеңилүү ызасын тартып калган булар. 12 жыл өткөндөн кийин Сципион жетектеген Рим аскерлери биздин заманга чейинки 209-жылы жаңы Карфагенди ээлешкен. Биздин заманга чейинки 202-жылы Зама шаарында чечүүчү салгылашта римдиктер жеңишке жетишкен. Ошентип, биздин заманга чейинки 201-жылы экинчи Пуни согушу аяктаган. Ал эми Ганнибал болсо душмандардын колуна түшкүсү келбей, уу ичип өзүнүн жанын өзү куйган. Ал эми биздин заманга чейинки 149-146-жылдары 3 Пуни согушу болгон. 3 Пуни согушунда Рим аскерлери жеңишке жетишкен. Римдиктер Карфагенди жер менен жексен кылуу үчүн өрттөп, шаардын ичин сокко менен айдатышкан. Римдик согуш аракеттери Римдин дыйкандарынын абалын начарлаткан, анткени Римдин аскерлери дыйкандардан турган, дыйкандар жерсиз калган, байыркы дүйнөнүн эч бир өлкөсүндө Римдегидей кул ээлөөчү жана кулдардын ырайымсыз эзүүсү болгон эмес. Дагы натыйжада байыркы дүйнөдөгү эң чоң кулдардын көтөрүлүшү Спартактын көтөрүлүшү башталган. Спартактын көтөрүлүшү биздин заманга чейинки 73-71-жылдары болгон. Биздин заманга чейинки 72-жылы Спартактын армиясы 120 000 адамдан турган кубаттуу күчкө айланган. Бирок Спартактын көтөрүлүшү жеңилип калган. Биздин заманга чейинки 1-кылымда Рим эң колониялуу мамлекет болгон. Биздин заманга чейинки 1-кылымдын орто ченинде көрүнүктүү кол башчылардын бири бул Гай Юлий Цезарь болгон. Гай Юлий Цезарь биздин заманга чейинки 59-жылы Испаниядан кайтып келип, консулдукка шайланууну чечет. Ошентип Гай Юлий Цезарь Помпей Крас менен биргеликте союз түзүп, бул союз кийинчерээк биринчи триумвират деп аталып калган. Биздин заманга чейинки 59-жылы Цезарь консул болуп шайланган. Расмий түрдө Рим империясын негиздеген адам бул Цезарь деп эсептелинет. Цезарь бийликке келгенден кийин кул ээлөөчүлөрдүн, байлардын бийлигин чектеп туруп, жанына өзүнүн адамдарын чогулткан. Бирок Гай Юлий Цезарьга каршы кутум уюштурулуп, натыйжада биздин заманга чейинки 44-жылы Сенаттын отуруму болуп жаткан мезгилде Цезарьды өлтүрүшкөн. Эми андан ары улантсак, Рим республикасынын кулашы соңку Рим империясы. 284-жылы Диоклетиан император болуп жарыяланган. Диоклетиан өзүнүн башкаруу жылдарында империяны 4 бөлүккө бөлүп, ар бир бөлүктүн башына өзүнчө башкаруучуларды дайындаган. Диоклетиан жокерлердин санын 600 000ге жеткирген, армияны 3 бөлүккө бөлгөн, чек аралык бөлүк, аскердик колониячылар, анан ички бөлүк деп бөлгөн. 306-жылы Римде императордук бийликке Константин келген. Император Константин 330-жылы Византияны борборго айлантып, Константинополь деп жарыялаган. 313-жылы Миландык эдик деген окуя болуп өткөн. Константин ошондон баштап христиандарга өзгөчө колдоо көрсөткөн. Христианчылык куугунтукка алына турган болсо, эми мамлекеттик дин болуп жарыяланган. Рим империясы 395-жылы 2 бөлүккө бөлүнгөн. Чыгыш Рим империясы, анан Батыш Рим империясы. Батыш Рим империясынын курамына Италия, Европа жана Африканын батыш провинциялары кирген. Ал эми Чыгыш Рим империясына болсо Балкан жарым аралы, Египет жана Римдин Азиядагы электери кирген. Империя экиге бөлүнгөндөн кийин Батыш Рим империясынын абалы начарлаган. Батыш Рим империясынын начарлашын байкаган вестготтордун башчысы аскерлери менен 410-жылы Батыш Римди ээлеген. Анткени ошол мезгилде Римдин абалы начарлап кеткен. Андан тышкары Римдеги кулдардын бардыгы Аларих тарапка өтүп кеткен. Дагы Римдин дарбазасын түн ичинде ачып берип коюп, Аларих шаардын ичине кирип 3 күн 3 түн бою каалагандай талаптанган. Аларих кеткенден кийин 445-жылы Түндүк Африкадан келген вандал уруулары келип, Римди Аларихтен да жаман талаптанган. Батыш Рим империясы мындан кийин деле формалдуу түрдө ондогон жылдар бою жашаган. Бул мезгилде Аттила баштаган хундар римдиктерге кол салышкан. Ошентип империянын аймагы кичирейип отуруп, тилекке каршы 476-жылы варвар кол башчысы Одакр Батыш Рим империясын кулаткан. Ошентип Батыш Рим империясы 476-жылы кулаган. Батыш Рим империясынын кулашы менен Батыш Европада кул ээлөөчүлүк доор кыйраган. Эми окуучулар сабакты бышыктасак. Бышыктоо үчүн суроолор. Экрандагы суроолорду көрүп, жооп бергенге аракет кылып көргүлө. Окуучулар силерди бул суроолорго туура жооп берди деп ойлойм.
Эми туура жоогуна көңүлүңөрдү бөлгүлө. Рим шаары качан пайда болгон? Рим шаары биздин заманга чейинки 753-жылы пайда болгон. Римдеги жогорку кызмат адамын магистрат деп аташкан. Александр Македонский Египетти канчанчы жылдары басып алган? Александр Македонский Египетти биздин заманга чейинки 332-331 жылдары басып алган. Римдин байыркы замандагы калкынын ата-бабалары кандай аталган? Римдин байыркы замандагы калкынын ата-бабалары булар патрицийлер болушкан. Эми окуучулар, сабакты жыйынтыктасак. Бүгүнкү сабакта биздин заманга чейинки 4-кылымдын ортосунда Македония күчтүү кул ээлөөчүлүк мамлекет болгондугу жөнүндө, Александр Македонскийдин согуштук ийгиликтери тууралуу, контрибуция согуш аяктагандан кийин жеңген мамлекетке төлөөчү акча суммасы экендигин, Пуни согуштары тууралуу, Спартактын жетекчилиги алдында кулдардын көтөрүлүшү болгонун, Рим империясынын чыгыш жана батыш империялары болуп бөлүнгөндүгү тууралуу маалыматтарга ээ болдук. Ушуну менен окуучулар, бүгүнкү сабагыбыз соңуна келип жетти. Кийинки сабакта көрүшкөнчө сак саламатта калгыла.